квартира отырғаны ешкім қаламайды. Жартылай пенсионер, инвалидлер, іштебей отырған жаш балалар бар берді. Қаласа бізді жаң үйге удобство басы, үйімізде қандай удобство болса, ошондай үйге шығарсын мақұл бас. Уголектеле бузулат экен го, ушундай деп мени беспокоить эте берди жителдерчи. Мени ремонт кылышым керек эле, сатышым керек эле, минчишим керек эле. Ушундай экен го дейт. А мен уккан жокмун да. Анан мен кат тизимде жөнөттүм мэрияга. Ушундайлар угулуп атат, элдер мени беспокоить этип атат, чалып атат. Неме бузулбайбы дегенде мен официально кат жазып, улар кол коюшуп, мен мэрге алып келип бердим. Мэрге эмес, поштасына таштаган ответ келди мага. Анан биз өзүбүз кошодо бардык. Мыналар жителдер болуп ошонун алдында замдын вице-мэрдин эмесинде болдук. Ошондо дагы бузулбасына жөнүндө билдиребиз деди. Катында мен катка тиркеп койдум ужечи. Биз локациясы жакшы деп, ушул жерден району жакшы деп, именно ушул жерден алганбыз да квартиралардычы. Жаңы квартира алгандар деле бар бул жердечи. Бизге мисалы үчүн спутникти жаккан болсо, биз ошол жактан албайт белек, бул жерден албастанчы. Бизге ушул жер удобный. Биз көчпөйбүз. Биз ушул үйгө жетебиз деп, биз элден жерден кезип, биз миграцияда жүрүп алганбыз могу үйдү. Ишо мондай ар кандай бузулат экен, бузулбайт экен, биз могу жакта нервден да чарчап бүттүк да. Анан кийин биз жакында эле биз акчаны мондай отуруп алып, креслодо ойноп таап аткан жокпуз да, мисалы биз кыйналып таап келип, биз жакында эле ремонт жасадык, мисалы. Үйдү бузуп салса, бизге ким төлөп берет ремонтту, мисалы. Ушул жерде 182-домдо 19-квартиранын неси болгон. Бул квартираны мен ипотекага алганмын. Халык банктан оформлять этип, 10 жылга алып, кийин 1 жылга узартып, карантинде 11 жыл кылып беришкен. Ушунча жылдан бери төлөп келатам. Мага окшоп антип кредитин төлөп жашагандар ошончо да бул жердечи. Ошол жөнүндө айтып берейин дедим. Мен алар кредитин төлөйбү же 2 жыл бир жерге барып квартплата төлөп өзүңөр чыгып бир жерге жашап тургула деп атат да. Анан мен айтып атам, азыр жителдерге деле мейли бул мэриянын көркүн бузса бул жер не түшөт, хотя бы проекттин айтсын. Бул жер эмне болот деген, дом боло турган болсо ордунан беребиз дебейби? Аны да айтпайт атат да, эчтекесин айтпайт атат. Эмне курулат бул жерге? Бизди каяка любой жерге эле, например, чыгып кетип эле бирөөбүзгө спутниктен, бирөөбүзгө көкарттан алда тура келбейт да. Биздин условияга да көнүш керек мамлекет дагычы. 14 январь күнү саат 5-ке чогулушка бардык, мэрге чакырып атат дегенден. Анан ошол жерге баргандан кийин анан чогулуп кирдик. Кирип отуруп сүйлөшүп, анан айта баштады, ушундай болот, мынандай болот деп. Анан биз силерди ошо машина базар жактагы үйлөргө көчүрөбүз, Азимова көчөсүндө деди. Анан биз против болдук. Жок, биз аяка барбайбыз. Аякта үйлөр бүт эле, ичинде эчтекеси жок экен. Бизге даяр болгон үйгө барабыз дедик. Эч ким чыкпайбыз деди. Чыкпайсыздар канда үйүңөргө деди. Биз жардам берип, ичи сыртына жардам берип, силер 50%, биз 50% кылып ремонт кылып беребиз деди. Анан кийин андай кылганга жарабай калган үйлөр бар да, например, 176 үйдүн түбүндө фундаменти вообще болбой калган. Түмөнбай Байзак проспектисинин боюнда азыркы курулуп аткан обл. Администрация менен мэриянын имаратынын оң тарабында биздин Союз маалында курулган эскиге жеткен 4 дом бар экен. Ал жерде 151 квартира жашоочулар менен сүйлөшүп, ошол жердеги квартираларды биз буздуруп, ордуна жаңы бир үйлөрдү куралы деген сунушумду айттым. Эл келип макул болгондогу өздөрүнүн пикирин айтты, каршы болгондор дагы өздөрүнүн мындай сунушун айтышты да. Бул боюнча биз сүйлөшүүлөрдү гана жүргүзүп атабыз. Эгер макул болгон болсо, ГИК компаниясы тарабынан курулуп аткан үйлөрдү биз беребиз. Үйсүз калбайт. Өздөрү деле айтып атат да, биринчи этаждан таракандар чыгып атат, водопровод турубуз, жылуулук маселеси жок, жакшы болот экен деген да оюн айтышты да. Анан 4-чү этаждан суу өткөн дагы квартиралар бар экен да. Анан эң негизгиси ошол жерде 4 домдун, 4 чоң кабаттуу үйдүн Түмөнбай Байзаков тарабындагы 2 дом гана биздин подъездерибиз, биздин квартираларыбыз жаңды. Аны эми биз дагы комиссионду текшерип карап анан айтабыз да.